Мен оюмча ошондой да. Мен оюмду көп адамдар тастыктайт. Попкорн алат, суусундук алат, кинотеатрга кирет. Киргенден кийин кинотеатрда биздин контролер көрсөтүп берет орундуктарын, отурат. Мисалы орундуктарга өтүп жатканда адамдар көбүнчө тура эмес өтөт. Орундукка өткөндөн кийин адамдын бетине бетме бет карап өтүш керек. Бул тескери карап өткөндө бул маданиятка туура келбейт. Анан адамдар кинотеатрда отурганда мүмкүн болсо телефондорду өчүрүп коюш керек, же үнүн өчүрүп коюш керек жок дегенде. Кино тасма башталганда аны видеого тартуу же сүрөткө тартуу мүмкүн эмес. Андан тышкары кинотеатрда мүмкүн болсо акырын сүйлөш керек. Эгер досу менен же ким менен келген болсо дагы акырын сүйлөп, башкаларга кандай айтсам, зыян келтириш керек эмес. Кинотеатр деген бул адамдын маданият борбору болгон үчүн адам өзүн маданияттуу тутуш керек. Мисалы, 1 жыл мурда адамдардан эң көп уккан нерсем азыр дүйнөлүк мындай деген тасмалар кинотеатрларда Бишкекте көрүлүп жатат, же Россияда көрүлүп жатат. Бизде Ошто кинотеатр болсо биз көрөт элек деген нерселерди угуп жаткан. Мына дүйнөлүк деңгээлге жетиш үчүн биз азыр кандай бир чаралар көрүп жатабыз. Бизде премьерный тасмалардын көрсөтүлүшү болуп атат. Мисалы, бизде жакында Каникулы в Таиланде деген казак, кыргыз актерлордун кинотасмасын көрсөттүк. Адамдар аябай жакты кино, дагы эле кино адамдар үчүн кызык болуп атат. 15 март бизде Даракыры, биринчи кыргыз киносундагы мюзикл тасмасынын премьерный показы болот. Ошондой бизде кино маданиятын биз ошондой деңгээлге жеткириш үчүн биз азыр ошондой бир чаралар көрүп жатабыз. Мисалы, кинотеатр деген деңгээл мен жаш бала кезимде бар эле. Биз көрөт элек Индия тасмаларын көрөт элек. Биздин азыркы Орусия тасмаларын көрөт элек. Кээде болот эле бизде багы Джеки Чан дегенди билесиңер, Брюс Ли дегендерди билесиңер. Биз кинотеатрда көргөнбүз ошону. Биз эстеп калганбыз, что кинотеатрда көргөн кино эсимде калды да менде. Кинотеатрда көргөнмүн аны. Бир 100 адам менен отуруп көргөнмүн. Кинотеатр бүткөндөн кийин биз албетте колду чабат элек. Неге дегенде бул тасма, бул бир адам иштеген, ошол адам ошондой бир аплодисменты деген нерсеге ылайык да. Бизде ошол маданият буюрса келип жатат, бирок аны өнүктүрүш керек. Азырынча бул нерсе жок. Тилекке каршы. Буюрса биз ошону өнүктүрүү үчүн аракет кылып жатабыз, буюрса болот.